Саламатсыздар, урматтуу Кыргыз футбол көрөрмандары. Бүгүнкү уникалдуу чыгарылышта Абдыш Ата жана Мурас Юнайтед клубунун 20-октябрда өтө турчу кыл жайнашкан беттешүүсү тууралуу кеп козгойбуз. Чыгарылышта Абдыш Ата жана Мурас Юнайтед клубтарын жеңиши үчүн 5 себепти анализдедик. Сиздер менен кайрадан футболбек, футбол жаңылыктарынан артта калбоо үчүн бизге катталууну унутпаңыз. Абдыш Ата клубу Супер Кубокту жеңет жана биринчи себеп алардын алыс жерлери жок. Абдыш Ата быйылкы сезондун мыкты командасы. Азыркы учурда турнирлик таблицанын сап башында турат. Супер ишенимдүү коргонуу линиясы жана улуттук курам үчүн өзүн жакшы көрсөткөн Браузман менен кайрат. Кошумча иретинде команданын, ошондой эле оюнчулардын характери жайында экени жеңүүгө ишеним берет. Супер Кубокту Мурас Юнайтед утат жана буга биринчи себеп клубдун жаңылыгы. Аз убакыт ичинде тең талашалчу сапаттуу оюн көрсөткөн Мурас Юнайтед Кыргызстан кубогун 2 ирет жеңүүгө жетишти. Жана бир ай мурун 15-сентябрда Абдыш Атаны 3 эсебинде жеңип, кубок Жалал-Абадта калган. Мурда Дордой алай болсо, азыр Абдыш Ата Мурас Юнайтед. Экинчи себеп Абдыш Аталыктардын физика жана ылдамдык жактан күчтүүлүгү. Абдыш Ата оюнчулары каршылашка басым жасаганда, алар өзүн жоготуп, гол өткөрүп алышат. Мындай оюн Ошмал Дээр менен алайга каршы беттеште болгон. Себеби прессинг кылууга Абдыш Атанын дарамети жетет. Экинчи себеп Мурас Юнайтеддин эффективдүүлүгү. Абдыш Атага каршы акыркы 2 беттеште жеңишке жеткен. Оюндардан көргөндөй эле Мурас үчүн гол киргизүү көп кооптуу учурдун деле кереги жок. Алар дарбазага багыттаган соккулар боюнча ар бир оюнда статистикага ээ болгонуна карабай, жеңиш артынан жеңип жатышат. Мурас Юнайтед жабык оюн көрсөтүшү мүмкүн. Абдыш Ата ошол учурда төмөнкү блокко түшүп ойнойт жана контр чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк берип коет. Ал эми Мурас Юнайтед үчүн контр чабуулга чыгуу кыйынчылык жаратпайт. Жалпылап айтканда Мурас Юнайтед Абдыш Ата үчүн эң ыңгайсыз каршылаш. Үчүнчү себеп топ 3 мыкты оюнчу. Абдыш Атанын чабуучулары Кыргыз премьер-лигасында эң мыктылар. Супер ылдам Кайрат Чыргалбекулов, эң маанилүү голдордун ээси Атай Жумашев жана креативдүү жарым коргоочу Фархат Мусабеков гол плюс пас боюнча үчөө тең Кыргыз премьер-лигасынын мыктыларынын сап башында. Мурас Юнайтед үчүнчү себеп Мурас Юнайтеддеги жаңы оюнчулар жана жаңы курам. Быйылкы сезондо Мурас Юнайтед клубунун катарын Элис Батырканов толуктады. Өзүнүн мурунку командасынын дарбазасына гол киргизип, жазалайт деп айтсак болот. Боколеев, Алугулов жана Батырканов тандеми азыркы учурда эффективдүү оюн көрсөтүп жатат. Төртүнчү себеп алмашуудагы оюнчулар. Абдыш Атанын азыркы учурда негизи курамынан 2 мыкты курамды түзсө болот. Чабуулда Кайрат жана Атайдан тышкары Баретто, Чариев жана Арген Жуматаев бар болсо, жарым коргонууга кимиси болсо да чыгып оюн көрсөтө алат. Эмнеси болсо да оюн туура эмес жүрүп бараткан учурда да Абдыш Ата оюнун ногун өзгөртүп кетүүгө дарамети жетет. Төртүнчү себеп Браузманды нейтралдаштыруу. Абдыш Атанын оң канатындагы Браузманга каршы Батырканов менен реактивдүү Максат Алыкулов оюн көрсөтөт. Учуркелер менен алар Браузмандын аркасына өтүп чабуулга чыгат. Ошон үчүн Браузман алдыга чыгып кооптуу жеткирпелер чыгарбастан коргонууга гана ыктап ойноого туура келип калат. Жана Абдыш Ата өзүнүн эң маанилүү оюнчусунан ажырайт. Бешинчи себеп мотивация. Абдыш Ата клубунда азыр дароо 2 жогорку мотивация бар. Биринчиси 21 турда жеңилүүдөн өч алуу болсо, экинчиси Кыргыз Республикасынын кубогунун финалындагы жеңилүүдөн өч алуу. Бешинчи себеп Мурас Юнайтед Кыргызстан кубогунун 2 жолку жеңүүчүсү жана финалдык оюндарда өзүн жоготпой, мыкты оюн алып барышат. Ошол эле Кыргызстан кубогунда 109-мүнөттө каршылаштарга кысым көрсөтүп гол киргизип кетишкен. Жалпылап айтканда эки клуб тең жеңишке татыктуу. Алардан кооз жана кызыктуу оюнду күтүп калабыз. Ал эми сиздин оюңузча Супер Кубокду ким жеңет жана оюн эсеби кандай болот? Комментарийге жазыңыз.